Мусулмандар подстава кылган милициялардын акырети кандай болот? Рахмат. Подстава кылгандарга подстава сөз түрдө кылынат. Валлахи касам ичип айтам. Алматылык Чубагачынын сөздөрүнө бул видеону көрүп туруп дагы бир жолу ынанасыз. Кайсыл милиционер бирөөнү подстава менен карматып каматса, ошол милиционер дагы подстава менен камалат деген ушундай окуя Жалал-Абадда катталды. Ош базарында соода кылган ушул аял дайынсыз жоголду. Кимде ким көргөн билгендер болсо, төмөндөгү номерлерге чалып коюшуңуздарды суранабыз. Бишкекте айдоочу рулга ээ боло албай, бир нече дарактарды сүзүп, токтогонун көрүүгө болот. Майдын башында сел жүрөт. 1-2 май күндөрү өтө каттуу жаан болуп, сел жүрүшү мүмкүн экендигин УКМ эскертти. Сирияда Башар Асадтын атасынын сөөгү урдалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Шашылыш билдирүү. Тоолуу райондордо сел жүрүшү күтүлөт. 1-2-3 май күндөрү өлкөнүн тоо этектеринде, 3 майда түнкүсүн Ысык Көл облустун тоолуу райондорунда туруксуз аба ырайы жана локалдык нөшөрлүү жаан-чачын күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, мындай аба ырайына байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондоруна сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. ОКМ бул күндөрү тоолордо, кооптуу аймактарда ясалуудан алыс болууга чакырат жана сел каналдарын, арыктарды тазалап, суунун өтүшүнө шарт түзүү керектигин эскертет. Бишкекте айдоочу унааны башкара албай бир нече даракты кулаткан. Бишкекте түштүк магистралда Kia унаасынын айдоочусу рулду башкара албай бир нече бакты сүзүп кулаткан. Азырынча айдоочунун абалы тууралуу маалымат жок. Булак Карча медиа. Şimdi bir 45 çaldı alamam ki. Барыңар калп айтасыңар. Трамп анын төмөн рейтингин көрсөткөн сурамжылоону жалган деп атады. Муну ал сурамжылоолорго республикачылар эмес, көбүнчө демократиялык партиянын колдоочулары катышып жатканы менен түшүндүрдү. АКШ президенти анын реалдуу коомдук колдоосу 40%дан кыйла жогору жана 60%дан ашат деп ишенерин билдирди. Булак Карча медиа. Ош базарында соода кылган аял дайынсыз жоголду. Бишкек шаарында 1991-жылы туулган Мамбет Садык кызы толгунай изделүүдө. Бул тууралуу Ленин Риптин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 29 апрель күнү Ленин Рипке жаран арыз менен кайрылган. Арыз ээсинин айтымына караганда 34 жаштагы Мамбет Садык кызы толгунай 5 март күнү саат 17:00 чамасында Ош базарында соода кылып жүрүп дайынсыз жоголгон. Учурда кайда экени белгисиз болууда. Аталган факты Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгында катталып, издөө иштери жүрүүдө. Белгилери: бою 150 см, дене түзүлүшү арык, чачы кара, жоголгон учурда кара күрмө жана карашым кийип жүргөн. Өзгөчө белгилери психикалык оорулары менен жабыркайт. Көргөн билгендер төмөнкү номерларга байланышса болот: 0707 336 68 0312 35 26 05 0550 336 680. Булак Субергежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Ош Хабибулла көчөсүндөгү мыйзамсыз курулуштар алынып, жол кеңейтилет. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев бүгүн 30 апрелде Саидов жана Моминова көчөлөрүндө жүрүп жаткан иштер менен таанышты. Рейдтин жүрүшүндө шаар башчысы Хабибулла көчөсүндө бузуу иштери кечеңдеп жатканын белгиледи. Тиешелүү мекемелерге өз билемдик менен мыйзамсыз курулган, кызылсызга чыгып кеткен, жолду бөгөп алган курулуштарды тез арада алып салуу, жолду ачуу тапшырмасын берди. Бул иштер шаар тургундары үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүүгө багытталган. Булак Ош ТВ.
Сирияда Башар Асадтын атасынын сөөгү ордалды. Аскердик кийимчен куралчан адамдар Сириянын мурдагы президенти Башар Асадтын атасы Хафиз Асадтын сөөгүн Кардаха шаарындагы мүрзөдөн алып чыгып, белгисиз тарапка алып кетишти. Бул тууралуу Сирия ТВ телеканалы билдирди. Мурунку президент Хафиз Асадтын сөөгү көмүлгөн мүрзө кайра казылды. Белгисиз адамдар мүрзөдөн Асадтын сөөгүн алып чыгып, белгисиз тарапка алып кетишти деп айтылат телеканалдын сайтында. Белгиленгендей, мүрзөнү аскер кызматкерлери жаз казып жатканын жергиликтүү тургундар байкап калышкан. Бул үй бүлөлүк күмбөзгө жасалган биринчи кол салуу эмес. 2024-жылдын декабрында Башар Асад кызматтан кеткенден бир нече күн өткөндөн кийин белгисиз адамдар мүрзөнү өрттөшкөн. Мүрзөдө Хафиз Асадтын жубайы Аниса Махлуф, улуу уулу Басил да коюлган. Алардын көмүлгөн жерлери жабыркабады же жабыркаганы белгисиз. Күнөөсүз адамга жасалмай иш уюштуруп, аны камаган милиция кызматкерлери кырмалды. Жалал-Абад облусунда күнөөсүз адамга байыңгызат боюнча жала жапкан милиция кызматкерлери менен аларга жардам берген адамдар кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, байыңгызаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери жана Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Жалал-Абад облусунун тургундары абактагы жарандын жардамы менен кишиге кутум уюштурушкан. Тагыраагы жаран милиция кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен кароосуз калган үйлөрдүн бирине марихуана каткан. Абактагы адамдын айтуусу боюнча бул иштен кабары жок жаран милиция кызматкерин ал жайга ээрчитип барып, желин баштыкты таап, ага өткөрүп берген. Абактагы адам күнөөсүз адамга баштыкта анын документтери болгонун айткан, бирок иш жүзүндө баштыкта жашырылган марихуана болгон. Ошентип алар жалган жала жаап, аны 3 айдан ашык тергөө абагына мыйзамсыз камашкан. Тергөөдө ага физикалык, психологиялык кысым көрсөтүшүп, байыңгызатты мыйзамсыз жүгүртүүгө катышы бар делген жаланы мойнуна алдырышкан. Бирок ал кийин сот тарабынан толук акталган. Атайын кызмат милиция кызматкерлери мындай ишке байыңгызаттар менен күрөшүү тууралуу статистикасын жакшыртуу үчүн барышканын белгиледи. Жыйынтыгында абактагы адамдан башка шектүүлөрдүн баары кырмалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Акыркы күндөрү милиция кызматкерлери куру жала подстава менен алек болуп алышты. Машинеге, чөнтөктөргө наша салышып, акча алып атышат. Мечиттерге деле намазга чыга албай калдык. Алар дагы мусулмандар. Подстава кылган милициялардын акырети кандай болот, рахмат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, эгерде кимдир бирөө башка бирөөнү подстава кылып жалгандан доомат кылса, ошол өзү кылган доомат менен
доомат болмоюнча өлбөйт деген. Эгерде сиз бирөөнү сойку дедиңизби, сизди элдер сойку деп айтмайынча өлбөйсүз. Эгер бир милиция сизди подстава кылды, же милиция эмес башка эле бирөө, ал өзү подстава болмоюнча өлбөйт ал. Аны көрөт. Пайгамбар өзү айткан муну, осуятында келет. Мен андай өз башыма өткөрдүм, урматтуу бир тууганым. Мен өткөрдүм аны өз башыма. Мен ооруп калдым. Жүрөктүн жанагы дарысын коюп, алып бир жума жүрдүм. Бир сутка жүрүп, тамак жегени барсак, иштен кетердин астында мен тартыш сүрөткө муфти кайфует деп чыгарышты. Чубага жоорубай тамак жеп ишинде жанагы аппаратым бар, ооруп атам. Мен ойлодум, ушуну ким кылса бул билинет баары бир. 2 жылдан өтпөй билинди. Мени камерага тарткандар өздөрү камерага тартылып, 1000 эсе абийир ачылган абалда аны Кудайым көрсөттү. Аны Кудай көрсөтөт. Мурда 40 кыңырыш 40 жылда деген сөз азыр 2-3 жылда, жарым жылда эле билинип калат. Ошого бул милиция тууганбы, башка айтабыз, этият бол. Өзүң подстава болуп сени жаманыраак болуп калат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бул адамдар коркуш керек мындан. Кудайдан коркпосоң да өзүң шарманда болгондон корк. Сен барып бирөөнүн хатына барып зына кыласың. Бирөөнүн кызы менен сүйлөшөсүң, сенин хатының да куру калбайт, аны билип кой. Ал хатының жаман болгон үчүн эмес, сен жаман болгон үчүн. Сен жаман болгон үчүн. Бирөөнүкүн уурдайсың, Кудайым сеникин уурдатып коет. Ушундай салынуу кашыкта 1 миллиметр бияк жылып кетпейт да. Сен ойлойсуң, Кудайны алдап кой. Кудай сени андай бетер алдап коет, оңой эле. Сен кыйтырлык кылдың дейсиң. Кыйтыр адамдын эң түшүнбөгөн жери ушул нерсе, өзүнүн кыйтырлыгын башка бирөө билбейт деп ойлойт да. Мамлекеттен урдап атам, параны алып атам, палантын кырып атам, курсагымды тойгузуп атам. Кудайым биягын оттон чыгарып коет, урматтуу бир тууганым. Ушундай отуруп каласың бир күнү. Подстава кылгандарга подстава сөзсүз түрдө кылынат. Валлахи касам ичип айтам.